Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы көрүүчүлөр. Алланын амандыгы болсун баарыбызга. Эмесе бүгүнкү сиздер менен жаңы сабагыбызга чогуу киришмекчибиз. Бүгүн өтүлө турган тема идгам темасы. Тажвид эрежесиндеги идгам. Идгам деген эмне? Жана идгамда канча тамга бар? Идгамды биз кантип түшүнөбүз? Ушулар тууралуу биз сөз жүгүртмөкчүбүз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Идгам эрежеси деп сүкүндүнүн жана тәнвин идгамда жалпы 6 тамга бар. Ошол 6 тамганын бирөөсүнө сүкүндүнүн же болбосо тәнвин жолукканда жолуккан тамгалардын ичине киргизип окууну идгам эрежеси деп айтабыз. Идгам эрежеси өз ичинде эки бөлүнөт. Гунналуу жана гуннасыз. Гунна деген дымактан чыккан үн. Дештик, ушул гунна. Гунналууда 4 тамга, гуннасыз идгамда 2 тамга бар. Жалпы 6 тамга. Таскага карай турган болсок, гунналуу идгам. Идгам өз ичинде экиге бөлүнүп атат. Гунналуу идгам жана гуннасыз идгам. Гунналуу идгамда я, мим, нун, вау, ямну тамгалары деп айтсак болот. Я, мим, нун, вау. 4 тамга бар экен. Ал эми гуннасыз идгамда лам, ро 2 тамга бар. Жалпы 6 тамга бар. Азыр сиздер менен өтүлө турган тема идгам эрежесиндеги гунналуу идгам тууралуу өтмөкчүбүз. Гунналуу идгам деп сүкүндүнүн жана тәнвин я, мим, нун, вау. Жогоруда жаздык. Я, мим, нун, вау. Ушул 4 тамганын бирөөсүнө жолуккан кезде ушул тамгалардын ичине киргизип сүкүндүнүнду же тәнвинди ичине киргизип дымак менен окууну айтабыз. Биринчи мисалды чогуу карайбыз. Сухуфан мутаххара. Мутаххаратан деп окусак болот же токтой турган болсок мутаххара. Карадык. Тәнвин мим тамгасына жолугуп атат. Мим гунналуу идгам тамгаларынан болгондугу үчүн ичине киргизип дымак менен окуйбуз. Ичине киргенде кандай болуп калат? Жазылууда ушул сүрөттө тура берет. Түшүндүү үчүн мен мындай жазып берем. Мунун бирөөсүн окубай коесуздар. Ошондо чогуу окуп көрөбүз. Суху фам мутаххара. Суху фам мутаххара. Идгам деген ушул. Сүкүндү нун, тәнвин мим тамгасына жолукканда сухуфан м билдирбестен тәнвиндин бирөөсүн окубастан мимдин ичине киргизип туруп сухуфан мутаххара. Бул бир. Вау тамгасына мисал. Ва валидин ва ма валада. Же валад. Ва валидин. Караңыз. Тәнвин вау тамгасына жолукту. Дин деп мен ачык окуй албайм. Анткени изхар тамгалар эмес, ачык таана билдирүү окуу эмес. Вау тамгасы жолугуп атат. Тәнвинди ваудун ичине киргизип дымак менен окуу. Сүрөтү мындай болуп калат. Куранда мындай жазылып алса дагы кээ бир жерлерде ушинтип жеңилдик берип жазып коет, кээ бир жерлерде жазбайт. Тәнвиндин бирөөсү мына алдыраак, бирөөсүн аркараак мындай. Барабар эмес мына. Могул барабар болгон болсо экөө бирдей. А бунда бирин алдын, бирин аркараак кылып жазат. Ушундай берет. Ва валидиу тәнвиндин бирөө окулбай калат. Байкап атасыздарбы? Ва валидиу ва ма валад. Нун тамгасына. Яума изин н тәнвин нунга жолукту. Яума изин наима деп өтүп кетпестен тәнвинди нундун ичине киргизебиз. Жогоруда эле өткөндөй. Яума изин наима. Яума изин деп атабыз го. Мына ушул нерсе дымак, ушул нерсе гунна. Карайбыз. Даммалу тәнвин. Хаблун кайсы тамгага жолукту? Мим тамгасына. Мим жогоруда айтып өткөндө идгам тамгаларынан болгондугу үчүн хаблун эмес, кандай? Хаблум мин деп ачык окуйн дедим эле, кайра сүкүндү нун мимге жолугуп калды. Масад.
Ошондо бул дагы мынтип калат. Нун жазылат, бирок эмне окулбайт. Хаблум мин масад. Хаблум мин масад. Ал эми экинчи жазылган мисалдар мындай. Сүкүндүү нун жолукту. Бул жерде танвин, ан, ин, унду жолуктуруп 4 тамгага берип көрдүк. А бул жерде сүкүндүү нун мим тамгасына жолукканда карайбыз. Сүкүндүү нун деп атканыбыз менен айтышыңыздар мүмкүн, биз нундун үстүндө эч кандай сүкүн көрбөй атабыз го депчи. Бул жерде сүкүн бар. Аслындачы сүкүн турат. Сүкүндү алып коет бизге жеңилдик болуш үчүн. Бир эскерте кетчү бир нерсе. Болгону изхар эрежесинде гана сүкүндүү нундун нунун ачык билдирип жазат. Же мындай сүрөттө. Иклап, ихфа, идгам эрежелеринде сүкүндүү нунга сүкүндү койбостон алып коет. Бирок билиңиздер, бул жерде негизинде нундун үстүндө сүкүн бар. Ошондо мин маин деп ныны билдирип окубастан нунду мимдин ичине киргизип окуйбуз. Кантип? Мына. Бул жазылса дагы окулбай калат. Бирок жазылбайт деген эмес. Жазыла берет Куранда, жогоруда айтылганыбыздай. Түшүндүрүш үчүн мен ушундай мисал берип атам. Мин мамис мондон дароо. Мим маин. Мим маин. Нун сүкүндүү нун я тамгасына жолугуп атат. Ваман я'мал. Ваман я'мал нунду билдирип эмес, сүкүндүү нун я тамгасына жолукканда нунду я тамгасынын ичине киргизип дымак менен окууда жогоркудагыдай эле сүрөт пайда болот. Нун жазылса дагы окулбайт, бирок жазылып тура берет. Ваман я'мал. Ваман я'мал. Же мин валинде түшүндүңүздөр болуш керек, Мин эмес кандай болуп калат? Туура айттыңыз. Миуалидин. Миуалидин. Же сүкүндүү нунга жолугуп атат. Лан надхула деп кыска эмес турас. Лан надхулаха. Лан надхулаха. Кайрадан бир сыйра сиздер менен чогуу кайталап коебуз. Сухуфан мутаххара ва валидин ва ма валад яума изин наима хаблум мин масад. Кайталаганда мына өчүрүп салып окуп берейинби? Ушул боюнча. Мим маин ва ман я'мал мин валид лан надхулаха. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, сиздер бүгүнкү темадан толук түшүнүк алдыңыздар деген үмүттөбүз. Эскерте кетүүчү нерсе, биз менен жөн гана ооз-эки окуп койбостон, Кур'ан-ы Каримди ачып, ошол эрежелер келген жерлерди өзүңөр дагы издеп, салыштырып, бири-биринен айырмасын билип барсаңыздар, иншалла, сиздерде мындан дагы кененирээк толук түшүнүк болот дагы. Эч качан буларды унутпастан, бири-бирине аралаштырып, адашпастан окуйсуздар деген үмүттөбүз. Ассаламу алейкум.